Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү кызматыңызда Райзада Сулайманова. Алгаш жаңылыктардын маанилүү темалары менен тааныштырам. Баш мыйзам долбоору 17 февралда каралат. Индира Жолдубаева суракка чакырылды. Саламаттыкты сактоо министри бет кап тагынбагандарга айыппул салууну сунуштады. Баш мыйзам долбоору 17 февралда каралат. Жогорку кеңештин депутаттары баш мыйзамдын жаңы долбоорун 17 февралда карайт. Парламенттеги жыйында спикер Талант Мамутов демилгечилер Конституциянын жаңы долбоорун кийинки шаршемби күнү кароону сунуштап жатканын билдирди. Мамутов Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү баш мыйзам долбоорун жогорку кеңешке берерин айтты. Конституциянын жаңы долбоорун бардык толуктоолор менен кийинки жума карап чыгуу боюнча сунуш түштү дейт ал. Индира Жолдубаева суракка чакырылды. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева суракка чакырылды. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Анын айтымында Индира Жолдубаева Билизгейт иши боюнча сурак берүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин үстүнөн 5 кылмыш иши тергелип жатат. 6-сы да бар. Ушул иштердин баарына тергөө баа берет. Эч кандай саясий куугунтук менен камап алып тергеп жаткан жерибиз жок. Билизгейт боюнча ошол убакта саясатчылар кордолгонун билесиздер. Индира Жолдубаеваны да суракка чакырып сурап жатышат, деди ал. Саламаттыкты сактоо министри бет кап тагынбагандарга айыппул салууну сунуштады. Кыргызстандын жарандары коомдук жайларда бет кап тагынбай калышты. Бул жаман натыйжага алып келет. Бул тууралуу жергиликтүү радиодогу маегинде саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында Түркиядагы сапарында ал жактагы бардык адамдар бет капчан жүрүшкөнүн көргөн. Дем алыш күндөрү эч ким сыртка чыкпайт. Көчөлөрдө унаалар жок. Баары үйлөрүндө олтурушат. Көрсө Түркияда $500 айыппул салынат экен. Мен дагы өкмөткө коомдук жайларда бет капсыз жүргөндөргө айып салууну киргизейин деп жатам, деди Бейшеналиев. Маданият жана спорт министрине жаңы кеңешчи дайындалды. Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону жана Европанын 2 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиев Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин спорт тармагы боюнча коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Министр Кайрат Иманалиев кечээ Осмоналиев менен жолуккан. Анда өлкөдө спорт жана диний тарбияны өнүктүрүү, өсүп келе жаткан жаш муундарды социалдык жоопкерчиликтүү нукка тарбиялоо маселеси талкууланганын айтты. Жапаров миллиардердин уулу менен таанышты. Өлкө башчы Садыр Жапаров саясатчы Өмүрбек Бабанов жана ишкер Шухрат Ибрагимов менен жолукту. Маалыматты жергиликтүү булактарга президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек тастыктады. Анын айтымында жолугушуу кечээ 10 февралда болгон. Бул эми жөн гана таанышуу болду. Саясатчы Өмүрбек Бабанов Шухрат Ибрагимовду алып келип өлкө башчы менен тааныштырып, анда инвестицияга байланыштуу маселелер козголду. Жолугушууда өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн инвестиция тууралуу негизги тема болду. Жапаров мындан арыда чет өлкөлүк инвесторлор менен кезигип турат, деди Байтерек. Эске салсак, Шухрат Ибрагимов Токмоктогу Граф деген ат менен белгилүү болгон миллиардердин Алиджан Ибрагимовдун уулу. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар түрмөгү аяктады. Ал эми эфирде аба ырайы улантат. Бизден алыстабаңыздар.